Негизи ар бир министрликтерде бир нече Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары, юстиция министрі Аяз Баетов медиктерге чай пул алуға рұқсат берілуін сунуш қылды. Анын айтымында, мындай демилге дарыгерлердин эмгегин баалоо менен катар, мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтууга да багытталат. Баетов бул сунушун мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтуу боюнча мекеме аралык комиссиянын жыйынында түшүндүрүп берди. Бул нерсе азыр деле бар. Бирок биз аны касса аркылуу ишке ашырууну каалайбыз. Башкача айтканда, жакшы жасалган операция үчүн ыктыярдуу кошумча төлөм санариптик ачык айкын формада болот. Эмне үчүн тамактануучу жайларда тейлөөчүгө чай пул берүү жакшы салт, ал эми дарыгерге берүү жаман салт болуп эсептелет. Биз ыктыярдуу кошумча төлөмдүн көмүскөдөн чыгышын каалайбыз. Министрдин кече айтылган демилгеси социалдык тармактарда кызуу талкууланып, наразычылык жараткан. Дарыгерлер ансыз деле чөнтөгүнө алышат. Антпесен карамак түгүл, көңүл бөлүп да коюшпайт. Коррупцияны мыйзамдаштыруу эле десеңер, бийликке каршы закондорду иштей баштадыңарбы? Мунун бир врач досу же туугандары бар окшойт. Сенин барыңда пайдаланалы деп үйрөткөн го. Кудай сакта, бул эмне деп жатат? Ансыз деле чөнтөккө бербесең карабайт. Эми да ана коррупция болуп турбайбы? Оюңарга келгенде эле закондоштура бергиле. Чайвый берип эле келебиз го. Бербесең карабайт. Бүгүн 20 августта юстиция министри Аяз Баетов медиктерге чай пул алууга уруксат берүү тууралуу билдирүүсүнө түшүндүрмө берди. Анын айтымында сунуш мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтуу боюнча мекеме аралык комиссиянын жыйынында каралып, анда ыктыярдуу акча төлөө жөнүндө гана сөз болгон. Министр чай пулду мыйзамдаштыруу деген ой контекстинен үзүп алынганын белгиледи. Баетовдун айтуусунда ыктыярдуу төлөм санариптик көзөмөлгө алынып, сөзсүз түрдө касса аркылуу жүргүзүлүп белгилүү бир чектен, мисалы 3500 сомдон ашпоосу шартталат. Бул бекитилген план же министрлер кабинетинин чечими эмес, болгону ведомстволор аралык комиссиянын талкуусуна коюлган сунуш болчу. Атылган сунуш коомчулуктун басымдуу бөлүгүнүн сынына кабылды. Жарандардын айтымында мындай ыкма дарыгерлердин бейтаптарды акча бергенине жараша айырмалап мамиле кылуусуна алып келип, акча бербегендерге кайдыгерлик көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бул сунуш медицина тармагында коррупциялык көрүнүштөргө жол ачат деген кооптонуулар айтылууда. Бу деген нерсе бир жагынан коррупция менен пара алууну жок кылабыз десек, бул экинчи жагынан кайта шарт түзүп жол ачып берүү деген сөз да. Бул эмне деген ойлонуп сүйлөш керек да. Ансыз деле агайлардын, медиктердин айлыгы башкаларга салыштырмалуу жакшы эле. Жакшы эле. Мен эми жогору деп айтпайм, бирок ортодон жогору. Анан ооруп келсе, анан ага чай пул берип туруп анан көрүнсө, бул биздин мыйзамга туура келбей калат го. Бул өзү ансыз дагы азыр ошол юстиция министри ойлонгон болсо, башка нерсеге көңүл бурса болмок. Азыр деле больницага жата албайсың. Жата албайсың. Эгерде тез жардам машинасы менен оор акыбалда келсең, кабыл алынасың. Жөн келип көрүнүп, бир курс лечение алам десең, кайерге барсаң дагы орун жок дейт. Сенин жашыңа, орта жашыңа, карыңа карабастан орун жок дейт. Медиктерге чай пул берүү демилгесин юристтер да колдобой турганын билдиришти. Алардын айтымында, мамлекет дарыгерлердин эмгек акысын төлөп жаткандыктан, кошумча төлөмдүн зарылдыгы жок. Мындан сырткары мамлекеттик ооруканада дарыгерге акчаны кассадан тышкары берүү мыйзамга каршы келиши мүмкүн. Юристтер мындай аракет кээде пара катары бааланарын да белгилешүүдө. Бул нерсе укук жагынан тыюу салынган. Эгер кайсы бир врач ошол чай пулуну алса, ал деген ошол чай пул подаркаларды өзүнүн тартиби бар. Ал ошо жетекчиликке тапшырылыш керек. Ал өзүнүн эмес, ошол ишкананын менчигине өткөрүп берилиш керек. Мисалы, бирөөнү дарылап койду эле, ал сүйүнүп кетип, бир чоң подарка, баягы бир кайрымдуулук кылды. Ал деген врачка эмес, ошо мекемеге калыш керек. Врач мындан эч кандай үмүт кылбаш керек да. Бүгүнкү күндө мамлекетте жүргөн саясатка бул бир аз каршы келип калат да. Мисалы, врачтардын айлыгын көбөйтүп атпайбы? Врачтарын көрүп атат, больницалар курулуп атат, шарт түзүп атат. Эмнеге десе, ошо врачтар жакшы шарттарда калкка кызмат кылсын, ошо калктын ооруп аткан адамдарга жардам берсин деген максатта көрсөтүп атат. Анан чай пулу деген бул бүгүнкү күндө биз
буга каршыбыз да, эми калк деле буга каршы. Эми ким берип аткан болсо берип аткандыр, бул мыйзамсыз да, түшүнүш керек элчи. Мындай сунуш аймактардагы ооруканаларда медиктердин жетишсиздиги жана милдеттүү төлөмдөрдүн тартиби татаал болгондуктан каралып жатканы кошумчаланды. Бирок адистердин жана коомчулуктун пикиринде бул маселе чай пулду мыйзамдаштыруу жолу менен эмес, медицина кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу жана системаны ачык айкын кылуу аркылуу чечилиши зарыл. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.